Адил досту алып келдим. Не болуп келдиңиз? Азыр Адил досту ушу сахардан буту кесип, ошо жара чыккандан жакшы болбой, жанагындай заражение болуп кеткенден больницага барса сахары болуп калган да. Значит, көп жылдан бери, бул минимум где-то 10 жылдан бери ооруп жүргөн да. Силер ошондой нерсе байкадыңар белеңер мурда? Мен айттым, 1-2 жыл алдым, көрсөм мындай состояние начар эле. Сен десем айттым го жанагындай. Жок, мен жакшымын дедим. Сен сахарсың дедим. Чөтө сууду көп ичип атасың. Арыктап кеттиң резко мондай. Канча жыл мурда? 2 жыл алдым. Уккан эмес сизди. Жок, мен ушу эт көп жеп ушундай болгон дедим. Мынакей туугандар, в общем, биякта Баткенден тилекке каршы жаш бейтабыбыз келди. Канча жашында эле? 46 жаш. 46 жаш, жап-жаш. Жап-жаш 46 жашында киши бул иштей турган, үй бүлөсүн бага турган, мамлекетке коомго пайда алып келе турган бул жашта. Анан ошондой убакта бала чакасын бага турган убакта ооруп калып, буттан ажырап калып, бул калыш бул өтө жаман нерсе да. Жаман. Бул биз баарыбызга жаман нерсе. Коомдо баарыбыз эми кыргыздар бир тууганбыз. Анан баарыбыз жакшы болсок, ким кошунаң жакшы болсо сен да жакшы болосуң дегендей да. Ошон үчүн бул жактан жакшы бир мындай сабак катары айтып кетиш керек деген нерсе бул эгерде ушундай диабеттин белгилери бар болсо, жок болсо деле бүт жарандарыбыз өздөрүнүн сахарларын ченеп турса, 6 айда бир жолу. Сахар ченеп туруш оңой эле да. Любой аптека барасың, любой медцентрге барасың, бекерле пармагыңдын учунан ченеп берип коюшат. Бир эле жолу ченеп койсоң, өзүң жөнүндө билесиң да. Баарыбыз мына Кыргызстанда баарыбыз ченесек, мынакей азыр Кыргызстанда статистика боюнча 90 миң бейтап катталууда. А бирок статистиканын саны боюнчачы 300 миң бейтап бар. 200 миң бейтап жүрөт, ушинтип. Могу Адил беле? Ошо Адил бейтабыбыз 200 миң кишиден бирөөсү да. Өзүн билбей жүргөндөр. Ойлосоң, Кыргызстанда арабызда 200 миң киши жүрөт, өзүнүн сахары экенин билбей эле. Ошон үчүн мен айтып кетерим, чакырганым, колдон келишинче сахарды бир 6 айда бир текшерип тургула деген кеңешимди бере берем. Мына силердин башыңарга келип атат. Туурабы? Ошол өрнөктү көргөзүп анан элге кайрылгым келип атат. Уруксат берсеңиз, буну колдонсом болобу видеону? Мейли, колдон беребиз.